Кудайдын чакырыгы 28 сентябрь. Кудайсыздардын кеңешмесине барбаган, күнөөкөрлөрдүн жолунда турбаган, бузулгандардын жыйынында отурбаган адам бактылуу. Ал Кудайдын мыйзамынан кубаныч алат. Анын мыйзамы тууралуу күнү түн ойлонот. Ошондо ал суу боюна отургузулган, мөмөсүн өз маалында берген, жалбырагы соолубаган дарактай болот. Ал эмне иш кылбасын, бардык ишинде ийгиликке жетишет. Кудайсыздар мындай эмес. Алар шамал сапырган топурактай. Ошондуктан кудайсыздар сотто туруштук бере алышпайт. Ошондой эле күнөөкөрлөр адилеттүүлөрдүн жыйынында отура алышпайт. Анткени Теңир адилеттүүлөрдүн жолун билет. Ал эми кудайсыздар өз жолунда жок болушат. 1-Забур. Бул жерде биз бактылуулук тууралуу окуп кеттик. Ар бир адам бактылуу болгусу келет. Чыныгы бактылуу адам 2-аятта айтылгандай Кудайдын мыйзамында болгон адам. Кудайдын мыйзамынан кубаныч алып жашаган адам. Ал Кудайдын сөзүн окуп, анын үстүндө ойлонот. Ал Кудайдын сөзүн жашоосунда ишке ашырып жашайт. Демек, бүгүнкү күндө бизге чакырык. Эгерде биз бактылуу болгубуз келсе, бизге Кудайдын тирүү сөзү керек. Бизге Библия керек. Аны окуп, анын үстүндө ойлонуп, жашоого киргизип, Кудайдын сөзүнүн негизинде сыйынып, Кудайды көбүрөөк таанып, биз чыныгы бактылуулукка жете алабыз.